атаңаю 둥아담 소래켄 아일난 азган көрекен кийин колу көккө жетсе да кыз талак эле жигит да корекен. Элдүнүн баары зор экен, элинен азган көрекен, элинен азган жигитке эмиңери терек өлүм оң экен. Калктынын баары зор экен, калкынан азган көрекен, калкынан азган жигитке адамга адырылып алаң өлүм да оң экен. Деп ошондон кала кең сууктуу окунуп, субай тулпар токунуп, эрчиткенин күч берен эрендери жолго салганы, аттанып жүрүп алганы, эки күнү бир түнү тынбай жүрүлгүн түнү, инген тоору бет алып, саябан тоору чет алып, өзүң көргөн тал чокунун өндүргө эмигизип барды эле. Өзүң көргөн тал чоку жолборсуңо түштөлдөгөн, жолуп адам келбеген. Өзүң көргөн чокуда киши кийик, жөө кийик жайнап жатат бөлүнүп, жезген пирин сурасаң жаңы келген келиндей жүгүрүп жүрөт көрүнүп. Ошол жерге барганда тоосунда кар бар, токоюнда чар бар, жан бүткөндүн баары бар. Адырдан аркары куюлган, аркары деп качканда адырмак чөй суюлган, тектирден теке куюлган, текеси чүйдөп качканда тектирдин чөй суюлган. 80 уру бүрдү чөп ары бери жайкалып, керемети байкалып, талчуку жайын айталы. Өзүң көргөн чокунун алды жагын карасаң, үч тайранын куймасы кетет экен бөлүнүп, касиети көрүнүп. Лунтун деген чоң тайра тагы ошондо сураса, сары суунун белинен бөлүнүп келген бир дайра кагы ошондо жанагы, муну ошондо сураса, көк деңиздин белинен, сары деңиздин жеринен агып келген бир дайра. Үч тайранын куймасы тагы ошондо жанагы, төр көчтөп бөлүнгөн тал чокуга келгенде алды жайык көрүнгөн, арта тайпак жер экен. Өзүң көргөн белекен, жолуна карандым, жолдорун уя салыптыр, тегерегин ышкырып, аждар курчап алыптыр. Эзелкисин сурасаң, Кытай менен Кыргыздын бөлүп турган чеги ошо тал чоку деген жер. Ошоң өзүң көргөн чокугаң ири салып, тик салып, тулпар бутун талдырып, анда санда чалдырып берендер чыгып барды эле. Өзүң көргөн чокуга келген адам көп болгон, кеткен адам жок болгон, барган адам көп болгон. Адамага айткан адам да жок болгон. Сундурбайга салам деп тагы ошондо бейжинде, сурабай сура калам деп барган адам көп болгон, кайткан адам жок болгон. Өзүң көргөн тал чоку оңой олтоң жер эмес, тагы ошондо бейжиндик. Ойнош кылчың эл эмес, ойной турган жер эмес. Өзүң көргөн бейжиндин тагы ошондо чеги экен. Инген тоонун беле экен, атаңдын көрүүдүн үйү эрендер чыгып барды эле. Төбөсүндө төрө ташты суросоң, тагы ошондо жанагы аждара курчап алыптыр. Кечегинин алакең бежинден бери басканда, тагы ошондо качканда. Өзүң көргөн жеринде 70 кемпир зыйкырчы дубаң окуп, тагы ошондо жанагы ажыдарга келгенде кырылып кыргыз өлөт деп, калайманды көрөт деп, тагы ошондо кат салган. Атаңдын көрүүдүн үйү кат салганда бат салган. Уйба деген дубаны 90 бөлөк окуган, көнөрүн токуган. Ошо жерге келгенде атаңдын көрүүдүн үйү канкор манас көк жалдын. Оң көзүнөн от чыгып, сол көзүнөн чок чыгып, оозунан карандын ок жазайыл топ чыгып. Эми жетип барганда тагы ошондо жанагы жан-жанына каранып, эрди мурдун жаланып, айкөл манас кабылдан алдын сала бергенде, 6000 эрдин сүрүбү бар, артын сала бергенде, ажыдардын түгүбү бар, кабылданды көргөндө. Кара таш бетиң ачылып, ажыдар кетти чачылып, атаңдын көрүнү. Ошо жерге келгенде кара таш бетиң карасаң, атамын ошондо жанагы 3 адамдын аты бар. Адама чийлип эле калганда аты бар. Эрен алман көй башка көзүн салып токуду, кара ташта жазуну кура батып окуду. Окуп көрсөң алла кең, тагы ошондо жанагы Кытайга кыргын салам деп, мен бежиндин алам деп, а дегенде ким ашкан? Узган атаң бир ашкан, андан кийин ким ашкан? Караган атаң бир ашкан,
andan bölök başkadan tak oşondo barbagana tаңның көрүдүлүе кийин басып келет деп арыз көрманас кабылан так ошондо көрөттү мына ошондо бейжинде алтай бийлик жүргүзүп так ошондо жеңет деп чийилип калган каты бар эми көк жалынган манастың аты бар манастын аты чыкканда алакеңдин өзүнөн эми манас утканда жаш баладай дардактап сүйүнгөндөн барбактап төрө таштын үстүнде эми чыгып бар деле көрүнөбү бежиндеп атакең көзгө сал деле кесең асмандан түшкөн курчунан жердин берки бурчунан ополдун берин курчукта оодарылма тумшукта так ошондон алдырган дөгөрүста бөлөкбайга жанагы Алтай тынбай ашаткан так ошондо жасаткан тайгаланма болот деп билдерисин аптаган жаркырама болот деп так ошондо жанагы алтын менен чаптаган ошондо жанагы кылабына койгондо алтын берип чойгондо алтайчылык бежинде аркан бою келтирген тиктегенин өлтүргөн жетайчылык бежинде так алдыңа келтирген караганын өлтүргөн кетмен ооз кеңдирбү керек улаш чоңдурбу так ошондон кимерип боосун албай мойнунан сууруп алып койнунан эми көзгө сал деле көрүнөбү бежиндеп атаң манас кабылан эми карап ал деле а дегенден кимерди таласка көзүн жиберсе кечегинин алтарам эми манас келбейт деп кайрады эми таласты кайрылып эми көрбөйт деп элдин айдап бөлүптүр муну ошондо кабылан так ошону көрүптүр атадан тууган алтарам акыры түбүн оңбойт деп эзелиңе кий болбойт деп так ошондон кимерди чыгышты карай бек карап эми көзүн гана салып да жибердиң булуңгуру тартып бурчтанган бурчун көрдү бежиндин куррамаллап курраган курчун көрдү бежиндин тикенден жаптырган жоргосун көрдү бежиндин кабат салынган ордосун көрдү бежиндин чие бөлүнгөн жолун көрдү бежиндин жол үстүндө жайнаган колун көрдү бежиндин ар кайсындай бөлүнгөн элин көрдү бежиндин кум үстүндө төгүлгөн жерин көрдү бежиндин муну ошондо жанагы колго жасап куллаган көлүн көрдү бежиндин төл үстүндө жайнаган төрүн көрдү бежиндин 500 уру бөлүнгөн элин көрдү бежиндин аны көрүп алганда аяла кебер келче мен көргөндү көрдүңбү мен билгенди билдиңби тететиги көрүнгөн кайсы кандын керүүсү кайсы кандын черүүсү кайсы кандын эл ошо кайсы кандын жер ошо деп ошондо турду эле муну ошондо жанагы атаң кебин турду эле муну ошондо жанагы орчун колдо түйүлүп оюнуң манас алдында эрен алман көй кашка отурбастан бүгүлүп айтар кебин баштады айтар гана кептен да шашпадың эми манас кабылан бежиндин жайым менден уксаң жөндөп ук кагандын жайым менден уксаң бейлеп ук ич четинден суп көйнөк кийбей келди дейсиңби талы бежиң аканды билбей келди дейсиңби муну ошондо бежинди көрбөй келди дейсиңби өсүп эми бежинден өнбөй келди дейсиңби эки тизгин бир чалбыр бербей келди дейсиңби акка моюн алмамбет сунбай келди дейсиңби ошондо бир жүзүн бурбай келди дейсиңби шууреки бежинде эки күндү жатпастан турбай келди дейсиңби айланайын эреним кагылайын береним тететиги көрүнгөн муну ошондо бөлүнгөн эми жайында айтайын кол учуңда карасаң андан ары кыркатону санасаң жетиниң ашып барганда ары түзгө салганда так ошондо жанагы 9 жолдун томошо безиндин беркиң ооз ошо атаңдын көрүүдүн үйү өйдө өткөн бир жол бар өңгө жолу болчу ылдый өткөн бир жол бар ынды жолу болчу карталга кеткен бир жол бар кашкар жолу болчу айланып өткөн бир жол бар алато жолу болчу кайгап өткөн бир жол бар кайга ошондо какандын муну ошондо жол ошо андан ары барганда белбей өткөн бир жол бар бежин жолу болчу 9 жолдун томошо безиндин беркиң ооз ошо андан ары барганда так ошондо жанагы тарбага таяшусу безиндин берки чет ошо андан ары барганда тететиги көрүнгөн дүмпөйүңкү бөлүнгөн четпежиң гана деген да жер ошо манас чериктүү гана тайдан эл ошо манас тететиги көрүнгөн дүмпөй чыгып бөлүнгөн муну ошондо жанагы чок табылгы жайлаган чоң канатын байлаган кезенишкен душмандын адам келдесин жулуп жайнаган алоо кенин коңурбай ошо коңурбай гана жатканда төр ошо тететиги көрүнгөн андан ары барганда бежиндин гана куймада төр ошо манас
Andan arı varganda kara sargan bul deyt, burulgan tuğra çambıl deyt, bundan arı varganda gökün uğur gölü deyt, köp maymunun eli deyt. Andan arı varganda atаңның көрі дүние 500 urga kançın kaysı verin aytayan, aylanıp çolgu salganda Altay tınbay barganda averdin degen gölöşün atаңның көрі дүние acıdargana jatkanda töröşö acıdardın jolundan oku ele gelgende men oşo manazu kitizgin bir çılbır alo kenin koңурбайга beldi dep teң bola alбай geldi dep ойлодуң bu manasım 17'ge tolgondo bejindиктин altın taktı mingenmin mын ошондо бежинде кыймылдатпай билгенмин кайсы бирин айтайсың андан ары барганда бежин деген жер ошоң атаңдын көрү дүние белгиге гана туугандан эл ошо тополоңун тоз кылыптын ошондо береги топон сугаптап бузбаган кече күнү бежинди сундуруп найзабат салган менен албаган атаңдын көрү дүние айры сыйрак жанагы жумуру баш түпендеден бирөө гана басып да барган менен албаган кайнап атканга кандым кайсы гана бирин даң айтайын маназу тетиги көрүнгөн мына ошондо жанагы таш көпүрө кыядан андан ары баргандан атаңдын көрү дүние жору гана салгандан уядан андан арың ачканда атаңдын көрү дүние тагы ошондо бежиндин мына ошондо сардайранын жери ошо андан ары барганда сазаңдаштын ели ошо атаңдын көрү дүние өлүп эми кеткенче боюн сууга салбаган атаңдын көрү дүние боюна кишиң албаган тагы ошондо жанагы жалаң жиндери жандаган кайсы бирин айтайын деп ошондо алакең саралаң озун бургуча айтып эми тургуча атаң манас дөө султан таарынышты сал деле төрө таштын үстүнөн таарынып түшүп ал деле ай алла не дейсиң бул кебиңди ким уксун ай караңгы түн уксун андан бөлөк ким уксун 7 кабат жер уксун 9 кабат көк уксун андан бөлөк ким уксун айланайын алаке кече күнү сен өзүң төтө менен желгенде кыргызга тентип келгенде тегөзө чүйдүн боюнда асмаранын оюнда так ошондо жанагы акбоз менин алдырдым ай туягын чалдырдым карга чейин курганчан кызылганга малдырдым бежин билсең айтчы деп аңгемени урадым алты сапар сурадым так ошондо сен өзүң айтпай койдуң жериңде билдирбей койдуң тегиңде андан ары барганда кең таластын оюнда үрмаралдын боюнда күмүш тактын жегинде бериң алман келчи деп аңгемени дүкөндү жана уруп берчи деп так ошондо урадым аңгемени сурадым 7 сапар сурасам ичи этимден суп көйнөк кийип келсем оң боюн таанып эжиң аканды кийип келсем билип келсем оң боюн деп ошондо сен өзүң айтпай койдуң жериңде билдирбей койдуң тегиңде андан ары барганда Самаркандын алганда тышкан адам чыгарбай койдой кылып кожоону камап турган кезимде кой кулатып барысын сабап турган кезимде алакем бери келчи деп ата тегиң жайыңды жанаң айтып берчи деп акбоз менин алдырдым ай туягым чалдырдым так ошондо жанагы атаң көрбүдүн бежин билсем миң моюн эзелиң эки болбойын деп ошондо сен өзүң айтпай койдуң жериңде билдирбей койдуң тегиңде андан ары барганда кең букардын алганда аруу кедей кыз берип коюнга салып уз берип канаң аңгемени урачы деп ошондо жанагы ат сөзүң улачы деп ошондо өзүңдөн 9 сапар сурадым 9 сапар сурасам жанагы айтпай койдуң жериңде билдирбей койдуң тегиңде атаң көрүү дүнүйө кайдан билем бежинде мурда басып көрбөсөм кайдан билем жериңде деп ошондо жанагы атаңдын көрүү дүнүйө мына ошондо бежинде көрөм немиң өлбөсөң деп ошондо сен өзүң айтпай койгон сен элең атаң көрүү дүнүйө азыркысын караса капа болгон мен элем так ошондо жанагы ара жолдон чыр баштап чубак менен чырдашып ара журдон ыр басып кетейин деген экенсиң ушу эки бежиндин так ошондо өзүнө жетейин деген экенсиң кыргыздын колуң келгенде чачайын деген экенсиң ара жолдон чыр баштап качайын деген экенсиң коңурбайдын өзүнө сатайын деген экенсиң айтып эми коңурга барайын деген экенсиң калабаны кыргызга салайын деген экенсиң так ошондо коңурга ошондо жанагы төтө менен сен өзүң желейин деген экенсиң кабарын неме кыргыздын берейин деген экенсиң деп ошондо турганда мындай кебиң курганда так ошондо алмаңдын каңырыгы түтөдү качанкыдар түгүчөдүң айта берсе бүтөбүң атаңдын көрдүң бежин билсем маназым айтпаганым дагы чын айтканымда мен өзүмгө айтпаганың дагы чын кечең асманага желгенде төтө менен келгенден атаңдын көрдүн бал менен оозун чайкаган айтыла турган кебиңдин алдын ала байкаган ол ыяттын бакайкан колумдан кармап кеп айтып
Oy Allah kem деп айтып, Ақбоз менің алдырып, ай тұяғын чалдырып, сенен мұның манасым, уаданы бек қылдым, адам өлер шерт қылдым, мұны ошондо береге. Алаке бейжін білсең айтпа деп, айтқаныңнан қайтпа деп, ала көден нерім арас, мен Алмамбеттегін алам деп, мен межінген барам деп, елдің айдап алат деп, бөйде түйшік салат деп, елдің айдап қырат деп, ойдоғысын қылат деп, ала көден нерелі, атаңын көрдім, батырбай қойып бейжінге, ұшында ерді күт албай, тақ ошондо бейжіндік, өлгөн екен деп айтып, адүйнені бейжіндік, көргөн екен деп айтып, елдің айдап албайбы, қалайманды салбайбы, қойғын емін манасқа, тақ ошондон айтпа деп, атаңын көрі дүние, кезі келгенше, кезі келіп тұрғанша, тақ ошондо жанағы саралаң озын бұрғанша, айтпай емін жүргін деп, мұны ошондо білгін деп, айттырбай қойған дағы чын, атаңын көрі дүние, бақайдың evin сыйладым, мұным менен қараса, қаражанды қиынадым, айталмадым өзіңе, тақ ошондо жанағы бекем тұрдым сөзіме, мана суғылар, айтқаныма құлақ сал, ичетінен сүпкөйнек, келбей келді дейсің бе, сары бежін қақанды, білбей келді дейсің бе, аналарыма момындай, тақ ошондо қоңырды, көрбей келді дейсің бе, көңілім момындай, бөлбей келді дейсің бе, сарала менен момындай, желбей келді дейсің бе, таңын көрдің е, емі диліңгі тайға бербейле келді да дейсің бе, кечегін саңаң емені сұрасаң тағы ошондо береге. Еміңе манасы кубал зордуңға кудай бар, қаражанға кубай бар. Айтырмақ қана болдың да жомокту, басыма қана салдың да домокту. Емін манас қаулана таңның үрдінен, ұрзатмақ қана болдың да ырымды. Жоқ емі тарынып төктірмек қана болдың да сырымды. Емін манасы кубал айтқаныма құлақ сал тағы ошондо жанағы. Атаңның үрдінен менің атамазғанмын ошондо сурасаң 60 қатын алыптыр. 60 қатын түктубай туяк көрбей қалыптыр. Төрттө бирдей гана эле. Төрт бир туган жан элең улусу болот каркан. Андан кийин Эсенган, андан кийин Алокең, андан кийин Айскан менин атам эмеспи. Так ошондо береги жакындыкты саначымын, ошондо манасым жакшылап эми карачы. Алокенин оңурбай менен момундаймын ошондо береги. Бир атадан тең туган аталассаң ата тең, баталасса бата тең. Жаныңда турган Алмамбеттин эмнеси менен кемеле, атаңның үрүдү эмне Кудайдын гана жазгандан көзелең. Мен бежинде турганда так ошондо жанагы эми сырым убал, атаңның көрүм маназым айканыма кулак сал, кечегин сураса так ошондо жанагы менин атам айскан 60 катын алыптыр. 60 катын түктүбай туяк көрбөй калыптыр. Туяксыз кантип өтөм деп кубаш бойдон мен өзүм эми кантип кетем деп чымчып топосаларга, зыйнатыма турарга жалгыз туяк болсо деп, анан жаным солсо деп, ана сакал болгондо, атам 80ге жаш толгондо, так ошондо бейжинден эчендеген кыз таппай, эчендеген уз таппай, бөрү жактын кыздан таап келгиле, же болбосо жанагы эрен туар, эр туар, белгилүү туган бел туар, батыр туар, шер туар, муну ошондо келинден таап алып келгиле, деп ошондо жанагы 12ден өдөккө 45 жаштан ылдыйкы кыз келиндин барысын чубатуба салыптыр, аны менен карасаң, абердин деген тартип бейжиндиктин барына калайман түшүп калыптыр. Кече күнү сурасаң атаңдын көрүдүн эң ойыма көз ботагөз, ой куштаган кара көз эчен деген сулуу кыз көз алдында чубалып, атакем карап эле турганда кубанып, чуйку деген сынчынын көнүнө толбоптур, ойлогондой болбоптур. Мунун тууган баласы карын чачып кетет деп так ошондо жанагы түнүң эми бейжиндин так ошондо жетет деп сенден тууган баламын. Туягың кантип урайт деп атаңдын көрүнүн эң аңгеме кантип курайт деп көнүнө жактырбай, ошондо жанагы атаңдын көрүбү бастырбай жорголо туубайдаган, агарына тийгенде атакем эми көз көрүнө жайлаган, эчендин канын момундай суудай кылып төгүптүр, көз көрүнө көрүптүр. Кече күнү сурасаң, жулку деген бир сынчы кимиси гана калды деп чубатууга салгандан, аралап жүрүп алгандан, так ошондо жанагы энекемди сурасаң, түбү кыргыз кыз экен, куздан чыккан уз экен, атаңдын көрүдүн отун алып от жагып, оту менен киричү, гүлү менен чыгычу, так ошондо жанагы кол алдында күң экен, так окуйдун сыртынан карап бактырып, энекемди жактырып алып келген таптырып, мунун тууган баласы аябаган нер болот, ааламдын өзүндө арта тууган бир шер болот. Жакшы багып койбосоң, безиндиктин өзүнө зарын чачып кетет деп, чымбашындын түбүнө жеке келип жетет деп, жакшы багып сен алсаң,
белгili туған ел болот, белинен чыккан шер болот, атаңдын көрүдүн коңурбайдын өзүнөн адам найза боюң эр болот, кече күнүгө буктум ошондо жанагы буруттан чыккан манас деп, ошол эки манастан талай тайкы болбосо арта туган шер болот деп, ошондо жанагы энекемди момунтип кармап алып келиптир, көрүнө атын кылып бериптир, атаң көрүдү дүнүйө энем боюн салбаптыр, анын менен карасам атакем күндө басып жандаптыр, атаң көрүдү дүнүйө уйга деген дубаны 90 бөлөк окуптур, көөнөрдү токуптур, кол алдында кыздардан өзү кылып куултуп, атаңдын көрүнгөн экем күнүнө бирден салып бериптир, минтип эмиң атамды көрүнө гана калдаба келиптир. Анын туган баласы, аны менен карасаң атаң көрүдү дүнүйө так ошондо берейик, жакшылап гана магып саначу.